Жума ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сереп салган жумалык маалымат аналитикалык программасы эфирде. Алпаручусу менен Амбай Нурбашибеков. Алгач бул аптада катталган окуялардын кыскача түрмөгү. 8 февраль дүйшөмбү. Бул күнү президент Алмазбек Атамбаев улуттук энергетикалык холдингдин төрагасы Айбек Калиевди кабыл алды. Анда өлкө башчысы жылытуу мезгилинин өтүшү жана өлкөнүн энергетикалык системасынын иши тууралуу маалымат алды. Ошондой эле өлкө башчысынын жолугушуусу улуттук банктын төрагасынын кабыл алуу менен уланды. Мында улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылуу боюнча жасалып жаткан иштер туурасында маалыматтар айтылды. Мамлекеттик салык кызматы мыкты салык төлөөчүлөрдү аныктап чыгып, аларды 3 жылдык текшерүүлөрдөн бошотот. Мындай маалыматты аталган мекеменин коллегиялык жыйынында маалым болду. 9 февраль шейшемби. 2016 жылдын башынан бери өлкөбүздө уурулук, талаптоону, алдамчылык кылмыштары көп катталууда. Мындай маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду Түштүк регионунун имамдары үчүн уюштурулган 12 күндүк семинарын жыйынтыкташты. Жалпысынан 215 имамдар окууга катышышып, алардын 205 сертификаттары ээ болушту. Ошондой эле бул күнү Оштун Алай футболдук клубу Азиянын футбол конфедерациясынын 2016 жылдагы кубогунун тайпалык мелдештерине катышпай калды. 10 февраль шаршемби. Кыргыз өкмөтү 30 январда Москвада өрт кырсыгында каза тапкан кыргызстандыктардын сөгүн мекенин алып келүү үчүн 700 000 сом бөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаевди кабыл алды. Жолугушууда өлкөнүн тышкы саясатындагы быйылкы негизги артыкчылыктар талкууланды. Ош шаардык кеңешинин 3-чакырылышынын депутаттары бүгүн кезексиз 37 сессиясына чогулушту. 2016 жылга карата бюджетти бекитүү менен эл өкүлдөрү бул жолу 19 маселени көтөрүштү. 11 февраль бейшемби. Бул күнү таңкы 6 чамасында Жалал Абадда жер титирөө катталып, анын күчү очогунда 4 балга жеткен. Кылмыш эч убакта жазасыз калбашы керек деген принципти бекем сактоо зарыл. Бул тууралуу өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев ички иштер министри Мелис Турганбаевди кабыл алганда билдирди. Өкмөт дыйкандарга насыялардын шартын жеңилдетүү боюнча аракет көрүүдө. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев жазгы талаа иштерине даярдык талкуулаган жогорку кеңештин жыйынында билдирди. 12 февраль жума. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 27 февралга белгиленди. Ал эми бүгүн президент Борбор калаанын мурунку мэрин кабыл алды. Премьер-министр өз турак жайын камсыздандырды. Бул өнөктүккө бардык министрлик жана ведомстволордун жетекчилери кошулат. Жүрөктөн жүрөккө жеткен кайрымдуулук. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмгектенген ишканага Ош Прим телеканалы жана Примовтор фонду тарабынан жардам берилди. Мамлекет башчысынын буйругу менен 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Анын негизинде жыл башынан тарта өлкөнүн ар аймагында тарыхый инсандарды эскерүү, чоң маданий иш-чараларды уюштуруу колго алынган. Ош шаардык мэриясында жыл бою өткөрө турган маданий самалыктарды алдын ала бекиткен. Тарых жана маданият жылынын урматына Ош аймагында кандай иш-аракеттер көрүлөт? Кесиптешим Кенжебек Момат Садыкова кызыгып көргөн. 2016 жылдын тарых жана маданият жылы деп жарыяланышы бул жакта эмгектенген жарандар үчүн жагымдуу жаңылык болду. Анткени көп жылдар бою маданият менен тарыхка мамлекеттик деңгээлде маани берилбей келген. Эми көп жылдар бою саясатка баш оту менен кирешип кеткен коомчулук азда болсо маданиятка, өткөн тарыхка маани бермей болду. Тарых илимдеринин доктору Байболот Абытовдун пикиринде, жарлыктын артынан өлкө эгемендүүлүгүнүн 25 жылы болгонуна карабастан, тарыхыбыздын тактай турган жерлерин аныктап, актай барактарын толуктоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андыктан укмуштуу бул жылы мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө зор салым кошкон. Кыргыз АССРнин 90 жылдык мааракесин жана эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын жогорку деңгээлде белгилөө зарыл дейт. Ага удай эле өркүнгө тарыхый туура баа берүүгө мезгил келди. 1916 улуттук боштондук кыймылдын 100 жылдыгына карата дал ушул улуттук боштондук көтөрүлүштөгү кыргыз элинин тарыхын дагы да болсо акырына чейин толук чечилбегендиги. Бүгүнкү күнгө чейин көтөрүлүштүн башталышынан баштап бүтүшүнө чейин анан эң нерсе анын кыймылдаткыч күчү, анан кыргыздардын жоготуулары жөнүндө так эмес маалыматтар, бирдиктүү пикирдин жоктугу болуп атат да.
Бул жылы Ош шаардык маданият башкармалыгы тарабынан бир топ иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Маданият жылынын урматына жылдагыдай пландуу майрамдык кечелерди улай, кыргыздын акыл сөздөрүн, макал лакаптарын коомдук жайларга, автоунааларга илүү максатталууда. Ага удай эле улуттук каада салттар коштогон жаш жубайлардын үйлөнүү үлпөт фестивалын Сулайман тоосунда өткөрүү күтүлүүдө. Ош шаарын дүйнөгө таанытуучу иш пландарда бар. Ош шаарында биз жалпы республика боюнча фестивалдарды, эл аралык фестивалга жеткирели деген этно фестивалды сунуштап атабыз. Анткенге бизде толук мүмкүнчүлүк жана тажрыйба, анан дагы калса биздин тарыхыбыздагы мүмкүнчүлүк берет. Анткени шаарыбыз байыркы шаар, бул жерден көптөгөн маданий баалуулуктарды элге тартууласак болот. Тарых жана маданият жылына карата Ош шаардык мэриясы да өзүнчө иш план даярдаган. Атайын түзүлгөн концепция бүгүн шаардагы маданият кызматкерлеринин жана тарыхчылардын сынына коюлду. Анда шаар бийлиги Толубай сынчы тууралуу анимациялык фильм тартыларын билдиришти. Шаардагы бардык иш-чаралар тарых жана маданият жылына карата өткөрүлөрү айтылган менен жыйындын катышуучулары Алымбек Татканын 215 жылдыгы татыктуу белгиленбей калгандыгын сынга алышты. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул жылы маданият тармагына 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул албетте шаарда чоң иштерди жасоого мүмкүнчүлүк жок экендигинен кабар берет. Анткени менен Ош шаарынын вице-мэри Ильич Эргешев коомду маданияттуулукка тарбиялоодо көп акчанын кереги жок экендигин билдирет. Талкуулаганда биз акча каражаты такалабыз да. Негизинен көпчүлүк иш-чаралар бар. Мисалы, акча каражатысыз эле жашасак болот да. Мисалы, бизде республикадагы эң чоң университет бизде мисалы да. Бир эле Ош мамлекеттик университетинде 30 000 студент окуйт. Шаарыбызда ушул жаштардын катмары 100 000ден ашык. Ошондуктан биз акчага эле такала бербестен өзүбүз демилге көтөрүп, жүрөктөн жакшы ниет кылып, ушул негизги коомчулукту тарбиялап, балдарды туура багытка багыштоо иши негизги жумуштардын бири болуп саналат. Алдыга коюлган максаттар чоң, бирок аны аткарылышына мүмкүнчүлүк аз экендигине карабастан, жыйындын катышуучулары шаардык бийликке бир топ сунуштарды беришти. Алардын айтымында бул жылы туризм багытына чоң маани берүү керек. Көп жылдар бою маданиятка кызмат кылып, жашы өтүп калган улуу муун өкүлдөрүнө көңүл буруу учур талабы. Жаңы көпүрөгө улуу инсандардын сүрөт галереясын түзүп, Ош шаарында этно-маданий борборлорду ачуу абзел. Бирок мунун баары азырынча сунуш. Шаардык бийлик аны кабыл алабы? 2016 жылдын тарых жана маданиятка арналгандыгы өз жемишин береби, аны убакыт көрсөтөт. Ош Кара суу каттамынын айдоочулары шаар бийлигине нааразы. Айтымдарында жаңы ишке кирген автобекет алардын жолун 2 эсе узартууда. Анткени шаардан Кара сууга кетүүчү жүргүнчүлөрдүн кала сыртындагы бекетке баруунун ордуна шаар ичинен такси менен кетүүнү оң көрүшөт. Натыйжада бул каттамдын кичи автобустары жүргүнчүсүз калышууда. Ошол себептен бул каттамдын айдоочулары шаар бийлигинен борбордук бөлүккө жакын жерге атайын автобекет уюштуруп берүүсүн өтүнүшөт. Бул талапты мэрия канааттандырабы? Кесиптешим Сымбат Абдакимова жооп алууга аракет кылган. Ахмат Сариев Кахраман айылынын тургуну. Ал 15 жылдан бери Ош Кара суу каттамында жүргүнчү ташып иштеп келет. Анын айтымында жүргүнчү ташуучу автоунааларды жаңы автобекетке көчүргөндөн бери ал жака барган жүргүнчүлөр дээрлик жок. Андыктан анын тапкан акчасы күйүүчү майды да актабай калган. Карапайым эл базарга келип, андан ары жеке менчик унаалар менен кетүүгө көнө башташкан. Же болбосо кичи автобусту жолдон күтүп алышат. Биз да кыйналып атабыз, эл да кыйналып атат. Ошон үчүн бир базарга жакыныраак киргизип берсе, же болбосо бир мындайраак автовокзалды бир жерге уюштуруп берсе, хотя бы мына шаарга жакын маршруттар. Ахмат Сариев сыяктуу жаңы автобекетке баргандан эч майнап чыкпагандан соң Кара суу районунун айылдарына каттаган айдоочулар өздөрү сүйлөшүп, элдерге ыңгайлуу болгон жерлерге тура башташкан. Мурзали Абдуллаев 4 айдай жаңы автобекетке каттаган. Эч жүргүнчү барбагандыгынан базарга жакын жерге атайын жай уюштуруп алышкан. Мунадан Оскүр районунан нар жагына адам жок. Болсо бир адам болот, болбосо жок. Кайра куруп келебиз. Анан биздин эмес Сәләркәбізде мақтабайды екен да. Анан муқра, анан әр маршрут, әр жерде азыр тиричилиги. Бир жерде емес. Ал жаққа қуып атасыздар. Ал жақта біз ертеден кешке тұрабыз. Пассажирлер барбайды екен. Барса дағы такси менен мына базардан ал жерге жеткиче 150 сом екен. 100 сом менен пассажирлер өзгөнгө жетип алат мисалы. Biz daha barıp durduk al жерде, bir cuma durduk. Erteden geçke durduk, adam çok кетип аттык.
Жашоочулар үчүн да бир топ ыңгайсыздык жаралууда. Айылдардан келген тургундар сатуу үчүн алып келген азык-түлүктөрүн базарга алып түшүүдө кыйынчылык болуп жаткандыгын билдиришет. Азыр мен ошо Домбута, Араванский жактан ошол жактан которулуп 2-3 автобуска түшүп келдим. Эмесе бир жерде болсо бир жерге барып түшүп, кээде кичине бирнерселерди алып келип сатат экенбиз, дыйкан экенбиз. Анан кийин бирнерселерди көтөрүп барып же базарына бара албасак, базардан чыгып алып мынтип оорулук экенбиз, карып бала чака багышыбыз, неберелерибизге бирнерселерди алышыбыз керек экен. Ошентип кыйналып, тегеле кыйналып атабыз. Иши кылып эле эл кыйналып атат. Айтпай, мынау жеңіл машиналар полный жоқ қылғылай. Қарасаң мына полный мешайттен ода. Пробканы бәрін үшін арқылы ода. Мына кішіне тәртіпті қарап қойғыла, чөндікке сала өрмей. Өткөн жылдын 25 августунда кабыл алынган Ош шаардык мэриясынын чечимине ылайык транспорт каражаттарынын автобекеттен автобекетке гана каттоого укугу бар. Көрүнгөн жерден жүргүнчү ташуу мыйзамга туура келбейт. Буга чейин 13 жерден жүргүнчү ташуу уюштурулгандан борбордук автобекетке жылдырылган. Транспорт схемасы биринчи түзүлгөндө шаарга бир да маршрут кирүүсүнө тыюу салышкан. Бардык маршруттарды киргизбөө чечими кабыл алынган. Бир гана Ош шаарында ушул автовокзал менен базарды тыгыз карап байланыштырган абал стереотип бар. Башка республикадагы бир дагы шаарда, керек болсо кичинекей шаарларда дагы мындай талап, мындай көрүнүш жок. Эмне үчүн биз сырттан келген жарандар үчүн толук шарт кам көрүү жөнүндө гана ойлонуп, шаардын ичинде жашаган жарандарыбыздын мындай коопсуздугу, алардын шарттары, алар үчүн бир түзүлгөн шарттар жөнүндө ойлонбошубуз керек. Анан эң негизгиси бул мыйзам актысынын талаптары. Ар кайсы жерге бекет уюштурууга катуу тыюу салынганы менен шаар менен тынымсыз катнашы бар айылдардан түшкөн өтүнүштөн улам тыгын болбогон көчөлөргө кирүүгө уруксат берилген. Учурда калаанын чыгыш тарабынан жана батыш тарабынан келүүчү унаалар үчүн атайын схема иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө дагы бир кошумча ушундай кайрылуу болуп жатат. Аларда ушул базарга жакын жерден бир автовокзалдын бир филиалы сыяктуу бир көрүнүштү ишке ашыруу жөнүндө. Бул сунушту азыр биз жакын арада транспорттук комиссияда карайбыз. Өзгөрткөндө шаардын ички көчөлөр аркылуу чыгыш тараптан, анан батыш тараптан эки схеманы иштеп чыгып туруп, шаардан айрым көчөлөрүнө кирүүгө уруксат бергенбиз. Кайсыл жерде өтө тыгын болбогон көчөлөргө. Бүгүнкү күндө дагы бир кошумча ушундай кайрылуу болуп жатат. Аларда ушул базарга жакын жерден бир автовокзалдын бир филиалы сыяктуу бир көрүнүштү ишке ашыруу жөнүндө. Бул сунушту азыр биз жакын арада транспорттук комиссияда карайбыз. Шаардын вице-мэри кошумчалаганда ички системада өзгөрүү болушу мүмкүн, бирок негизги каттам өзгөрбөгөн бойдон калат. Сиздер бул жума ичинде каттыган окуялар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү алсын. Ал эми алдыда келе жаткан жуманы жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта калыңыздар.